Акылбек Жапаров дүйнөнү кыдырып жүргөн белгилүү туристтердин тобу менен жолукту. Ал мындай коноктордун Кыргызстанга келиши тоолуу аймактарыбызды, жайлоолорубузду, керемет жерлерибизди көрүп бүт дүйнө жүзүнө таанытарын, муну менен алар чоң жардам кылып берип жатканын айткан. Белгилей кетсек, бул туристтер жөнөкөй туристтерден эмес, алар дүйнөгө белгилүү ишкерлер жана инвестиция салууга кызыктар адамдар. Алар белгилүү акылсыз Макс тасмасынын стилиндеги унаалар боюнча жарышын Кыргызстанда өткөрөт. Орусиянын Самара облусундагы федералдык трассадан автокырсыктан каза тапкандардын экөө Кыргызстандын жарандары бул туурасында Тышкы иштер министрлигинен кабарлады. Көз жумгандар 31 жаштагы эркек, 44 жаштагы аял болгон. Тышкы иштер министрлиги алардан сырткары 4 өзбекстандык каза тапканын кошумчалады. Булардан сырткары 6 киши жаракат алган. Полиция кырсыктын себептерин тактап жатат. Кыргызстандын Россиядагы элчилиги кыргызстандыктарга укуктук жактан жардам көрсөтүп, каза болгондордун сөөгүн мекенине жеткирүү боюнча иштеп жатканын айтышты. Токмок суу канал муниципалдык ишканасынын директорунун орун басары кармалды. Ал коррупцияга шектелүүдө. Бул тууралуу УКМКдан кабарлады. Маалыматка караганда, директордун орун басары ишкананын балансында турган чоң көлөмдөгү суу түтүктөрүн сатуу боюнча коррупциялык схема уюштурган. 26-июнь күнү муниципалдык менчикти сатуу фактысын жашыруу үчүн өзүнүн жетекчисине 60 000 сом пара берип жатканды кармалган. Мындан тышкары анын автоунаасынан түтүктөрдү сатуудан түшкөн 135 000 сом табылган. Шектүү УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда мамлекеттик мүлктү уурдоого тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. Бюджеттен каржылануучу жумуш учурунда каза болгондор үчүн мамлекеттен кенемте төлөө маселеси прокуратура кызматкерлерине карата гана эмес, баардык күч жана сот органдарында иштегендерге карата да кайра каралып чыгууда. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин отурумунда прокуратура жөнүндө мыйзам долбоору каралып жатканы айтылды. Мыйзам долбоорун президенттин тапшырмасы менен Каржы министрлиги иштеп чыккан. Президенттин администрация өкүлү депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, кенемтенин өлчөмүн өзгөртүү маселеси комплекстүү системалуу түрдө кайра каралып жатканын, прокуратурадан башка да органдардын баарын киргизүү тапшырмасы берилгенин айтты. Ошондой эле катардагы жарандар үчүн кенемтенин да карап чыгуу, эмгек кодексине тийиштүү өзгөртүү киргизүү да пландалып жатканы, сунуштар күзгө чейин даяр болоору белгиленди. Эми бажы төлөмдөрүн РСК банк аркылуу накталай эмес, онлайн төлөөгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул тууралуу Кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында мамлекеттик бажы кызматынын өкүлү Айзада Халикова билдирди. Анын айтымында, бажы төлөмдөрүн онлайн төлөө бажы кызматынын ишмердүүлүгүн санариптештирүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында ишке ашырылды. Бүгүнкү күндө башка коммерциялык банктар менен дагы накталай эмес ыкма менен бажы төлөмдөрүн төлөөнү киргизүү боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Өткөн суткада Кыргызстанда доллар менен евронун наркы түшүп, май куюшу бир катар бекеттерде баа көтөрүлдү, алтын куймалар арзандады. Дүйшөмбүдөгү эртең мененки маалга салыштырмалуу бүгүн доллардын сатып алган баасы 9, ал эми саткан наркы 19 тыйынга ылдыйлаган. Евро 2 тыйынга арзандады, рубль менен теңгеде өзгөрүү жок. Суучулдар 90 күндөн ашык убакыттан бери ысык көлдөгү таштандылардан жана балык улаган торлордон тазалоо иштерин улантууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлагандай, соңку бир апта ичинде Бостер айылындагы Золотые Пески, Чолпон Ата шаарындагы Лагуна, Голубой ысык көл, Чыңгыз Айтматов атындагы Рух-Ордо маданий комплекси, Бактуу Долон Оту айылындагы Ден соолук, Каприз пансионаттарынын аймагындагы көлдүн түбү тазаланды. Ушул жылдын 12 мартынан бери жалпы суу астынан 7505 килограмм таштанды, 96 000 метрге жакын балык улоочу чыгарылды. Эртең Бишкектин эски аянтында Курман айт намазы окулат. Буга карата шаардын борбордук бөлүгү саат 2-ден 9-га чейин жабылат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана маршрутту алдын ала пландаштырып алууну суранат.